Кутман күн урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздер менен Искендер Шаршеев, саясаттануучу, экономист. Бүгүн кайра ошо АКШ жана Иран ортосундагы болуп аткан согуш боюнча жаңылыктарга кайрылабыз. Ошол марттын 7-күнү эмне болгон жана ошо 8-күндүн башатына эмнелер бүгүнкү күнү белгилүү болду. АКШ 3-чү учак ташуучу кемени жиберип жатат. Ошо жакынкы чыгышка ал жерге 3 ушундай учак ташуучу кеме топтолот, бирок бирөөсү мурунку келгени кампаларын жана ок дарысын толуктаганга кайра базага кетет экен. Ошону менен бирге баары бир бир убакта 3 ушундай учак ташуучу авиа жүктөөчү кеме алгач жолу тарыхта жалгыз жолу деп айтсак болот. Иракка согуш болуп атканда топтолгон. Эми ошо Иранга экинчи жолу тарыхтында ушундай чогулуп атышат 3 авиа жүктөөчү кеме. Жана бул албетте АКШнын армиясын күчөтөт ушул региондо. Жана кошумча дагы ошо азыр 180дей учак катышып атат. АКШнын ушу базаларынан 2 кемеден 3-үчү кеме келсе, алардын саны кескин өсөт. Джордж Буш аттуу авианосец Йемендин Баб-эль Мандеб булугунун жанына келет жана ошол йемендик аскерчендер согушчандарга күч колдонгонго аракеттенет. Анткени ошол жерден Сауд Аравиядагы АКШнын жардамчылары дагы Йемендин расмий өкмөтү дагы ошо ички ансарала кыймылын же хуситтерди жеңе албай жатат. Ошон үчүн ошолорду такыр жок кылышка аракет кылышат. Жана дал ошол маалда билинип калды бүгүнкү акыркы чалгындоо маалыматтар боюнча Кытай кредит берген атат, кайра Иранга акчалай жардам берген атат жана курал менен жардам берген атат да. Ошондой нерсе белгилүү болуп атат. АКШнын чалгындарында жана аны жарыялап жатышат. Анын сырткары АКШ бүгүн мойнуна алды кандуу 175 ошо жаш өспүрүм кызды өлтүргөн бомба чын эле биздики болушу мүмкүн деп айтышты. Мойнуна алышты расмий түрдө. Ошол Минап деген мектепте ошол түштүк Ирандан алар бомбаны жардырышкан 28 февралда 2026 жылы. Жана албетте АКШнын ушул чалгындары өзүлөрү айтып атат да, биздин ошо жарым-жартылай ошону азыр айта алабыз дейт. Балким дейт, ошо аябай чындыкка окшош дейт. Биздин армия ошо кыздарды өлтүргөнгө тиешеси бар дейт да. 7-12 жашар эле өспүрүмдөр эле. Албетте азырынча такыр чекит коюла элек. Ошон үчүн буну тастыкталган маалымат деп өзүлөрү дагы айтпай атышат. Бирок мындай балким деп атышат да. Биз тиешебиз бар окшойт деп атышат да. Ушундай сөздөрдү колдонуп атышат. Жана Бириккен Улуттар уюму ушуга өзүнүн нараазычылыгын билдирген жана бул кылмыш деп эсептейт. Албетте дагы эле ошол чалгындар жана тергөөчүлөр айтып атат, бул деген ички тергөөчүлөр АКШныкы. Балким дейт, балким дагы эле ошол ирандык ракета болушу ыктымал дейт, бирок көбүнчө окшоштугу бул биздин эле бомба дейт да. Жана ошону мисалы үчүн Белоруссиядагы Ирандын элчиси айткан болчу, ушул кыздарды өлтүргөн бул Эпштейн, шайтандын досу Эпштейндин урматына кылган курмандык ошо согуш жакшы өтсүн деп айтып атат да. Эми билбейм, ушуну айтыш кыйын. Албетте бул кичине мистикага барып калып атат. Бирок жалпысынан ошондой нерсе болду. Анан дагы бир себебин балким айтып жатышат. Ошол эле Минап мектеби дейт, КСИРдин ошо жергиликтүү штабына тыгыз турган дейт. Анын ортосунда бир эле там болгон дейт. Балким ошол КСИРдин штабына мээлеп кыздардын мектебине тийсе керек дейт. Бирок бомба так ошол мектепке тийди. Экөөнүн ортосунда бир 8 метрдей аралык эле болгон да, ушундайын айтканда. Ошол эки имараттын ортосунда. Анан албетте баары айтып жатат, ушу астында балким бункер болгонбу деп, бирок астында бункер жок. Ал тастыкталды да маалымат. Масуд Пезешкиан Ирандын бүт кошуналарынын астынан кечирим сурады. Перс булугунун мамлекеттеринен кошуналарынан Иран айтты, биз силерди урматтайбыз, биз сиздер менен ушундай тынччылыкта, жакшылыкта жашагыбыз келет. Силер бизди кечиргиле, бизде силерге эч бир жаман оюбуз жок болчу. Биз деген силерге жаман ниет менен сокку кылган жокпуз. Биздин соккуларыбыз бир гана ошол бизге өзүнүн жергесин жана күчтөрүн же болбосо кандайдыр башка жол менен ошо биздин душмандарга жардам берген өлкөлөргө каршы болгон болчу. Мындан ары биз атпайбыз дейт. Бирок бир гана эгер ошол өлкөлөр өзүнүн территориясын, жергесин биздин душмандарга кайра сокку кылганга бербесе деп айтты. Бул абдан мындай жумушак сөз болду, бирок мунун баары ушул сөздүн ичинде дагы ошол кыйтык бар окшойт. Трамп ушуну угуп туруп айтты. Бул деген сиздер урматтуу Пезешкиан дейт, Иранды ошо капитуляция кылдыңар башка кошуналарыңарга, Перс булугунун мамлекеттерине деп ушундай баалайм деди да. Анан дагы бир жаңылык ошо күндө таң атпай 7-түн ичинде десек болот, 7 марттын таңында Масса элиталык спецназ Израиль армиясынын куралдуу күчтөрүнүкү Ливанда Хезбалланы курчаганга жана алардын башчыларын жок кылганга аракет кылды. Бирок дал ошол учактар түшүп атканда засада деп коебу, ушуну атайын күтүлгөн камдалган капканга түшүштү жана бир нечеси набыт болушту. Ошо Хезбалла вертолетторун түшүрүп жана аны курчап алды. Албетте Израилдин авиациясы
тез эле учуп барып туруп куткарганга аракет кылышты, бомбалар ташташып, ракеталар менен аткылашып. Бирок бул нерсе баары жок, чоң жардам берген жок. Ошол Хезбалланын аскерлери Ливандан курчап алышты Радванды. Жана бүгүнкү күнү албетте маалымат келе элек, куткара алыштыбы өзүнүн аскерлерин израилдиктер же аскерлер баары жоголуштубу, кырылыштыбы, аны кийинчерээк айтат окшойт. Бирок жалпысынан расмий түрдө эле көп аябай массалык маалыматтар каражаттар айтып атат. Ошол ишенсе болот. Радван чоң жоготууларга учурады да, ошол жерден алардын спецоперациясы ийгиликсиз болуп калды. Анан дагы ошол АКШ өзү бүгүнкү күнү Ирандын өкмөтү менен сүйлөшө баштаган. Жана Ирандын өкмөтү кайра келгиле сүйлөшүүлөрдү уйлантабыз деп расмий түрдө айтканда, ошол жаңы өкмөт түзүлгөн, анын боюнча кичине кийинчерээк көбүрөөк айтып беребиз. Трамп ага макулдоо койду, эч кандай сүйлөшүүлөргө барбайм дейт, сиздерлерден биз толук жана ошондой эч кандай шартсыз капитуляцияны күтөбүз дейт. Силер деген ошол толугу менен бизге жеңилишиңер керек, жана мен өзүм дайындайм дейт. Бир нече жакшы кандидатура менде бар дейт. Ошо бир нече адамдын ичинен тандап, ошо силерге мен башчыны коюп берем деп атат Трамп Иранга. Албетте Ирандын ошол расмий өкүлчүлүктөрү айтып чыкты бүгүнкү күнү. Бул деген дейт, сиз биздин душмандардын кыялы дейт, бизди ошо капитуляцияга келтириш. Жана ошол кыялын алар өзүлөрү менен ошо мүрзөгө алып кетсин дейт. Бүгүн дагы ошо сот өкүмү чыкты. АКШда ирандык бала болгон, ошол ирандык бала өзү Мерчант деген бала экен. Ошол баланы айыптап атышат. Трамптын башын алганга ушундай атайын буйрутма берип жүрүптүр. Атайын криминалдарды издеп, Масих Халинеджат деген оппозиционер бар, ошо АКШда жүргөн. Аны өлтүргөнгө буйрутма таштаптыр. Жана Трамптын башын алып келгиле деп атайын баш кесирлерди ошол Америка Кошмо Штаттарынан издегенге аракет кылыштыр. Ал боюнча соттун өкүмү чыкты дейт бүгүнкү күнү. Дагы бир кошумча маалымат, ушул Иранга Орусия менен Кытай спутниктик жардам чалгындоо, спутниктик чалгындоого жардам берип атыптыр. Жана АКШнын кайсы жерде кандай базасы турат, аскерлери турат, кемелери кайда, учактар кайда учуп барат, ушул маалыматтар менен бөлүшүп турушуптур. Ушул армиясы менен, Ирандын армиясы менен соккуларды кылганга, жана аларга бута түзүп берүүгө, полетное задание деп коет, же болбосо бутага учуп баруу, кандайдыр бир сабакчы ушундай буйрутмаларды түзгөнгө жардам беришиптир деп айтып жатышат. Анан албетте негизи Кытай тарабынан, мисалы үчүн Орусия тарабынан спутниктик сүрөттөр кетсе, Кытай тарабынан спутниктик маалыматтар кетип турган дейт. Ага компаниялар катышкан дейт. Бул бирөөсү Nizar Vision дейт, Nizar Vision. Жана Chang Guang деген эки компания катышыптыр. Анан 0,5 метрге чейин ушу жердин кыртышын көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берет экен ал спутниктер. Жана ошол АКШнын кыймылдоолорун мындай азыркы убакта кандай кыймылдап атат, сааттан саатка, секундадан секундага жардам бериптир да жасаган. Жана Кытайдагы ошол кошумча запчасттарды жибергенге аракет кылыптыр Иранга. Ушул нерселер бүгүн ушул тастыкталып атат, көп массалык маалыматтарга чыгып атат. Анан кечөө ошол эле күнү 7 мартта, 8 мартта бул азыр белгилүү болуп атат бизде. Албетте ошо белгилүү болуп калды. 6 мартта түнү, же болбосо 7 марттын таңына АКШдагы аябай чоң ушуна атайын операция өткөрүптүр. Алар деген мурун аябай чоң бекем бункерди табышыптыр. Ошо атайын Аяталланын урматына жасалган, жана Аяталла ошол жерден негизи согуш башталып калса жашынмак, бирок үлгүрбөй калган. Ошол бункерге барган, бирок ал жерге бир нече ошол КСИРдин башчылары, атка минерлери кирип жашынган деп айтылып жатат. Жана ошол Цахал дейт, израилдики, расмий жарыялады, ушунча бир чоң операцияны өткөрдүк дейт. Ошол жерден Пастур деген шаарында 50 кыргыч учакты колдонуп, алар жардам менен ошол 100 бомбалар ташташыптыр, ракеталарды атышыптыр. Ошол бункерди толугу менен жок кылдык дейт, жана бир нече КСИРдин башчылары жок кылынды деп айтып жатышат да. Анан баары ойлошкон, Аббас Аракчи Масуд Пезешкиянды кошо өлгөнгө деп, бирок Масуд Пезешкиян 7 мартта кайра чыгып сүйлөп атат. Демек, балким тирүү, же болсо баягы консерва кылып туруп, өлгөн адамды тартып, анан өлгөндөн кийин деле көрсөтө берет да, тирүү эле деп эле түз эфирлерге жибере берет. Бирок аны ким билет да, бирок жалпысынан азыр бүт маалыматтык кулактар айтат, Пезешкиян тирүү калыптыр деп. Аббас Аракчи дагы тирүү калыптыр дейт да. Анан албетте, демек, ушул соккуну кылса, ийгиликсиз өткөн окшойт Израилдин операциясы, дагы эле КСИР башы алына элек да, ошол кошумча баштары. Албетте, ушинтип Сахалдын мындай ийгиликсиз операциялар боло баштаптыр, ошол нерсесин көрсө болот. Иранды азыр ким башкарат деп өзүбүзгө өзүбүз сурап берсек, бүгүнкү күнү ушул Иранды убактылуу кеңеш деген мындай Interim Leadership Council дейт, же болбосо убактылуу башкаруу кеңеши деп мындай атасак болот, которсок болот. Ошол убактылуу кеңеш башкарып жатат Иран менен. Ал деген Хамейни өлөрү менен эле түзөлүп калган 1 мартта 2026 жылы. Анын конституциясы боюнча иштеп жатат. Ошол нерсеси конституциясында 111 берене бар Иранда. Ал берене боюнча эгерде башка лидер Аяталла өлсө,
ошо ыйгарым укуктары толугу менен 3 жактуу кеңешке өтөт экен. Жана ал кеңеш мамлекетти башкарат экен да. Анан ал кеңеште албетте анын астында алкагында эксперттер же болбосо даанышмандар кеңеши түзүлөт экен. Жана ошол даанышмандар кеңеши же жыйыны анан жаңы аяталланы тандашат экен. Анын саны 88 ошол шиит имамдары, ошол аалымдары да. Жана Ирандын мисалы президенти Масуд Пезешкиан бул деген кеңештин башчысы болот, убактылуу башкаруу кеңештин. Анын башкы казыяты бул деген Голам Хосейн Мохсени Эджей адам болду. Жана аяталласы мындай убактылуу жана аяталладан ыйгарым укуктарын алып барган аяталласы Алиф Реза Аррафи болду да. Жана негизи дагы кошумча анын кызматы бул деген ошо КСИРдин же болбосо ислам революцияны кайтарган кароолчулардын башчысы дагы болот экен да, ал менен башкарат экен. Анан ушул кеңеш аяталланын бийлигине ээ, жаңы аяталла шайлангыча. Анын аяталланын уулун алар шайлашты эле, бирок Израиль биз кайсы гана аяталланы шайлабасаңар аны жок кылабыз дегенден кийин унчукпай калышты да, айтпай калышты ким аяталла болуп шайланды деп. Аны жарыялабай коюшту. Ошо жарыяламак да, ошо анан албетте ошону кеңештин негизи ыйгарым укуктары КСИР менен башкаруу. Жана ушул 4 ушундай жыйын өткөрдү согуш убагында. Бул деген бүгүнкү күнү жалпысынан Иранды башкарат, бирок алар деле айтып атат ошо Аббас Аракчынын оозу менен. Ал айтат, биз деген армиянын кээ бир бөлүктөрүнө эми-кечекти биздин бийлигибиз жок дейт. Анткени ал бөлүктөр бир гана ошол командирлерге баш ийген, ал командирлер өлгөн дейт да. Ошентип, бирок Масуд Пезешкиан ошундай кеңеш ушундай чечим кылды, экинчи биздин кошуналарыбызга сокпойбуз дегенден кийин баары бир соккулар уланды. Соккулар уланып туруп, ошо акыркы 12 саатта бир нече ушундай өлкөгө кайра ракеталар, дрондор учту. Анан маалыматтар боюнча Бириккен Араб Эмираттарына Аль-Дафрага кайра ошо Шахет 136 дрондору бир нече атылды дейт, 10-30дай балким дейт. Кээ бир маалыматтар боюнча такталган 20-50 жана 5-10 баллистикалык ракета урду дейт. Анан ошол муну Бириккен Араб Эмираттарынын коргоо министрлиги айтып жатат, жана Осинт деген ошол кызматтагы айтып жатат X'тен. Катардын маалыматы боюнча анын коргоо министрлиги айтып атат, ошол баллистикалык ракеталарды чүрдүк дейт, соктук дейт, жана бир нече ракета келди дейт, 5-14 дейт. Келди окшойт. Албетте ошонун биз баарын ийгиликтүү токтоттук деп айтып жатат да. Бахрейн айтат, ракета, дроналык ракеталар, атакалар, чабуулдар болду. Кувейтке сокку болду, Сауд Аравиясына да сокку болду, Ирактын ичиндеги АКШ базаларына да сокку болду, Эрбилде да, Басрада. Анан бирок эң негизги ушул көп аябай дрондор жана ракеталар негедир Бириккен Араб Эмираттарына болду бул жолу. Жана ошол менин бир көрүүчүм мени кейборд чемпионду тактады эле, ошол эмнеге Иран Азербайжанга урат депчи, бунусу дагы тастыкталып атат. Ушул Парс бул мамлекеттин асмандарынан учактар учпай калганда, бүт учактар Азербайжандын үстүнөн учуп калыптыр да. Дал ошону токтотуш үчүн жана аларга тоскоолдук кылыш үчүн Иран ошол Азербайжанга да уруптур да. Дал ошол аэропортко ошо аба мейкиндиги аркылуу учактар учпасын деп. Бирок бул көптөгөн токтотууларга алып келген жок. Анан транспондерлер боюнча бүгүн 24 саат ичинде карадык. Ормуз булуңунан баары бир танкерлер, кемелер бири-бириден өтүп жатышат да. Жана жалпы эгерде карасак, эң аз дегенде ошол 75%га түшүп кетти дейт, Ирандын аттуулары азайды дейт башка күндөргө карата. Жана эң кызыктуусу дейт, ушул баары бир Иран убада берсе дагы, убадасынын артынан баягындай кыйтый сөз айткан. Биз деген эч качан кошуналарыбызга ракета же дрон атпайбыз, бир гана ошол кошуналарыбыз биздин душмандарга бизге сокку бергенге жардам бербесе деп. Көрсө ошол эгерде сөзүн эске алса, балким алар көргөндүр ошол мамлекеттер тарабынан аскердик иш-аракеттерди алардын душман болуп эсептелген АКШнын пайдасына. Ошондуктан соккондур да. Кантсе да же болбосо чын эле ошол убактылуу кеңешке бүгүнкү күнү Ирандын кээ бир бөлүкчөлөрү, ушундай тоолордо жашынган аскерлери баш ийбей калышы да ыктымал да. Аларда баягы жазылган каттар боюнча иш-аракетти алып барышы ыктымал, жана ошондой да болушу мүмкүн. Азыркы кезде Ирандын тегереги ичинде аябай көп ушундай аскерлер жүрөт, ошол эле АКШнын жана Израилдин тыңчылары. Ошондуктан алар бири-бирине ишенбей да, ушундай бири-бирин укпай да, баш ийбей да калышы мүмкүн. Анан кичине ошол Афганистанда эмне болуп атат деп карасак, Пакистанда эмне болуп атат десек, ушундай аякта да согуштар болуп атат.
Дюрант сызыгынын жанында болуп атат көбүнчө. Хост Пактия, Пактика, Кунар, Нахнгахар Афганистанда болуп атат. Ушу согуштар Пакистанда, Куррам түндүк Вазиристанда болуп атат жана Белуджистанда дейт. Анан Торхан, Жалалабад шаарларынын ушул чек араларында соккулар болуп атат дейт, артиллериялык атышуулар. Анан бүгүнкү күнү ушул инфраструктуралык жана башка ушундай Афганистандын тынч жарандардык имараттарына келген жаракаттардын баасы дейт Афган мамлекетинин маалыматы боюнча 300 миллион афгани. Анан албетте эгерде карасак Торхамдан, Нахангардан болуп атат атышуулар, снаряддар учуп атат. Канча киши өлдү экен белгисиз ушу акыркы 12 сааттын ичинде. Анан мисалы үчүн Куррамда, Пакистанда эмне кандай болуп атат? Түн ичинде ушундай атышуулар болду. Түн ичинде атышуулар болгондо бир нече ушундай атака болду, чабуул болду афгандык күчтөрдүн. Пакистандык маалыматы боюнча алар айтып атат 60-65 афгандык аскерди өлтүрдүк дейт. 75-80 жарадар кылдык дейт. Афгандык күчтөр ошол соккудан артка кайтышты дейт. Куррамда, Пакистанда, Пактикада Афганистан ошол Хайбер деген ракеталарды колдонду дейт. Бир пакистандык өлдү, бир тыш жарандагы өлдү ошол пакистандык Акип Первар дейт. Жана Певар ошол айылында ушундай болуп кетти дейт да. Анан Параничарада дагы ушундай ракетадан кишилер ушундай жарадар болду, жаракат кетти үйлөргө, жарандык инфраструктурага дейт. Хостон болсо түндүк Вазиристанга бир нече дагы атышуулар болду. Гурбуз провинциясында, Хосто, Афганистанда Гулам хан деген ушундай чептен чек араны тосуучу атышуулар болду. Жана так ушул жерден канча киши өлдү же жарадар болду, бул эч кандай маалымат жок да. Авиа соккуларды Пакистан кылды. Кандагарга, Нахангарга, Кунарга, Хостко, Пактияга жана Пактикага да Афганистандын ичине. Анан Афганистан албетте айткан жок канча киши ошол авиа соккудан өлгөнүн, бирок баары бир мындай өлүшү да ыктымал да, тынч жарандардын арасынан жоготуулар болушу мүмкүн. Анан албетте Афган коргонуу министрлигинин айтып атат 24 сааттын ичинде ошол 14 чепке кол салдык дейт Афган армиясы. Жана 3 базаны жок кылдык, 10 ошондой аскердик унааларды жок кылдык дейт да пакистандыктарын. Көбүнчө ал Нахангар, Кунарда болду дейт, жана Пактикада болду дейт да. Анан алардын маалыматы боюнча ошол акыркы 24 сааттын ичинде 109 пакистандык аскерди өлтүрдүк, 146-ны жарадар кылдык деп айтышты. Жана ошол Афган тарабынан 3 эле киши өлдү дейт, 7 тыш жарандар өлдү, жана 22 ушундай жарадар болду деп айтышты да. Белуджистанда дагы операциялар болгон. Ал жерден анклав Гундвана колго түшкөн дейт. Ал Белуджистандан ошол анклав Афганистандык болчу, ошону Пакистан басып алды. 60 афгандык позицияга кол салдык дейт Пакистан тарап. Килла, Сайфула, Чаман, Самбаза дейт. Наушки, Чилтан, Белуджистандын ичиндеги ушу шаарларга жана кыштактарга ушундай соккулар болду. Ошол жерден согуштар өттү деп айтышат пакистандыктар. Жана жакын арада турган Афганистандын жерлешкесине дагы ушундай сокку кылдык дейт пакистандыктар. Бүгүнкү күнү ушул так маалымат тактала элек канча киши өлгөнүн, бирок бир топ эле деп айтып жатышат. Бириккен Улуттар уюму айтып атат 16 миң ушул үй бүлө качты дейт. Жалпы ушул качкындардын саны кээ маалыматтар боюнча 100 миңден ашты дейт да ошол Афганистанда. Анан Торхамда ошол госпиталда бир нече ушул жарадарлар жүрөт дейт. Бириккен Улуттар маалыматы боюнча Аму телевизион булак болуп жатат ошол маалыматка. Эки тарап тең бири-бирин ушундай чагымчылдык иш аракеттери боюнча күнөөлөп жатышат. Жана Афганистандын сактоо коргонуу министрлигинин башчысы Мулла Якуб айтып атат, биз деген Афганистан узак согушка даярбыз, биз деген Пакистанга көрсөтөбүз көргүлүктү деп атат да. Анан Түркия жана Кытай расмий түрдө жана бир нече майда башка барат мамлекеттер Афганистандан согушту тезирээк токтоткула деген чакырууларды жазды, жиберди, бирок ага жооп болгон жок да. Ушундай туугандар эки өлкөдө ушундай согуштар болуп жатат. Жана эмнеге алып келет ким билет. Дагы бир маалымат, курдтар эгерде Иранга киришсе дейт, Ирандын өкүлчүлүктөрү кан жалатабыз дейт да, аябай оор жоготууларга учуратабыз дейт. Курдтар ансыз деле киребиз деген маалымат азырынча тастыктала элек. Курдтар баш тартып атат АКШнын сунушунан. Ал эми башка да маалымат келип атат. Ошол Пакистан дагы бир нече аскер, баягыдай эле 300 миңдей аскерди Ирандын чек арасында топтоп жатат да. Эмне болор экен туугандар, көрөлү. Дагы эле согуш бүтө элек. Согуштун ичине атышуулар азайып жатат, бирок аскердик операциялар күндө болуп атат да. Анан азыр жер жүзүндөгү ушундай жөө аскер менен колдонуу операциясында алгачкы АКШнын жана ошол Израилдин жоготуулары башталып жатат бүгүнкү күнү. Силерде маалымат кандай? Бөлүшүп койгула, тактоочу сөз болсо жазып койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, сиздер менен Искендер Шаршеев болду, экономист жана саясаттануучу.